Кызыл китептүү 50 сотук жер аянты багы менен шашылыш түрдө сатылат. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен бизден алыстабай экранга жакыныраак келип туруңуздар. Сонун жаңылык бар. Анткени мал чарбачылыгына кызыккан инсандар бул видеонун аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Анткени ушул багыты мал чарбачылыгына ылайыкташтырылган ушул 50 сотук жер тилкеси сизге буйруп калышы мүмкүн. Шаардан же айылдан сыртта эч кимге мындай тоскоолдук жаратпаган жайда мал чарбачылыгын өнүктүргөнгө өтө сонун ыңгай жаралган бул жерде. Айтайын дегеним, бул жагы негизги Кара суунун трассасы бар го, Сары Колот айылына кеткен. Ошол трассага жакын. Мындайча айтканда, Кара суу менен От Сатырды бириктирген трассанын боюнда 200 метр Сабай каналынын астында Курбанкара деген айыл бар. Курбанкара айылынын өзүнөн сатыла турган ушул жерди пайдаланып калыңыздар. Эми сиздерге азыр көчө тараптан келүү жолдоруна айталы, ага чейин баасын айталы. Сотиге 220 миң сомго бааланууда. Бир аз кеми болот. Ой, кымбат экен дебеңиздер, бул айтылыш баасы. Келиңиздер, кол алышып, содалашыңыздар. Балким тизеден түшүп бериши мүмкүн достор. Бул айтылыш баасы. Жакшы клиенттерге түшүп берилет. Эми жүрүңүздөр. Көчө тараптан айталы, мисалы Курбанкара айылына Кара суу тараптан кирип келгенде чоң бир Акниет деген супермаркет бар. Аны жакшы билесиздер. Ошол супермаркеттин бет маңдайынан ушул жол аркылуу 200 метр ичкери кирип келсеңиздер, бул жагы мына түнүкө чатыр менен, түнүкө менен тосулган жерди көрөсүздөр. Ушул сиздердин жериңиздер буйруса, өз кардарын күтүүдө. Жолдун оң тарабында мына эски сарай бар экен. Сайыз учурунан калган окшойт. Бул жерде сарай бар, анын ылдыйкы тарабында дагы чоң сарай бар экен. Демек бул жер ушу мал бакканга, саан уйларды бакканга, кой эчкилерди бакканга өтө ыңгайлуу жер экен. Трассага дагы жакын, Сабай каналынын астында. Сугат суу дагы келген, таза суу дагы келген. Эки түтүктөн чыгат достор. Свет келген, мына стандарт столбулар тургузулуп, свет тартылган. Эми чегарасын айтайын. Чегарасы мына ушу көчө тараптан, мына Түнүкенин тетиги башталган жайынан мына ушул бурчка чейин келет. 48 метр квадрат. 48 метр. Мына ушул жерден болот. Анан бул жагы тетиги теректердин астына чейин, талдарга чейин барат. Эми сарай курганга кааласаңыз мына күнгөй бет, теп-тегиз. Кааласаңыз мына жак. Айтор канчалык иштетсеңиз ошончолук акча таба турган жер экен. Эми багытын өзгөртсөңүздөр болот. Чек кылып сатсаңыздар болот. Багытын коммерческий кыласыздарбы, айыл чарба кыласыздарбы, мал чарба кыласыздарбы, ушул бойдон калабы, айтор аны өзүңүздөр чечесиздер. Бирок болот экен. Бишкекке барып бир аз чуркап коюш керек. Ошол. Анан эми сотиги 220 миң сомго бааланууда. Бул айтылыш баасы дедик. Бир адам алганга бир аз чөнтөк жукараак болуп аткан болсо, анда 2 адам биригип алыңыздар. Кийин бөлүп алсаңыздар болот ортодон. Жер кенен экен. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 катар экен. Бул жагынан эсептегенде. Бул жагынан 7 катар. Ошондо 70 шакты. Ама эле 50дөн ашык кокон гиластары бар экен, 5-6 жылдык. Расам азыр мөмө бере турган учуру. Жакшы астын карап, дарысын салып, жакшы обрезка кылып кое турган болсоңуздар, бул жерден дагы жок дегенде бир жылына сезондо 200-300 миң аласыз, жөн эле аласыз. Ага жетпесе дагы 100 миңдей пайда бар да. Талдарды көрдүңүздөрбү? Кас катар тизилген талдар дагы сиздерге буйруса карайт. Каалагандай иштете бересиздер. Отунун отундай кылып, мына бактарактарды обрезка кылсаңыздар, отуну отун болот, мөмөсү пул болот, чөбү чөптөй оруп алып сатасыздар. Ошол. Мына Сабай айыл өкмөтүнүн Курбанкара участкасындагы Паранчиев дүкүнчүгө жеке менчигиндеги малканага тиешелүү болгон жер аянты ушундай түзүлдү, бөлүнүп берилди деп кызыл китебин даярдап турат. Документи так. Эч кыжалат болбоңуздар. Азыр андай кылат, мамлекет тартып алат деген проблема жок достор. Таптаза, 100% таза. Эсин номер экран астына камтырган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Бул жакта дагы мечит бар, бул жакта дагы мечит бар, мектеп бар, бала бакча бар. Айтор Курбанкаранын сонун жеринде да. Алыңыздар, иштетиңиздер, суу проблема эмес. Сууну кеңир иштетесиздер. Мен бул чыгарылышты жыйынтыкладым. Эсин номер экран астына камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер.
Кара Суу районуна караштуу. Азыр 30 адырга карап калыптыр, бирок Курман карабай эле. Жакшы билесиздер. Кара Суу шаарынан түз өтүп келе бересиздер. Мындан дальше 30 адырга чыгып кетсеңиздер болот. 30 адыр тараптан дагы келсеңиздер болот. Таш арык аркылуу. Аманчылыкта жолугушканча. Ассаламу алейкум.